Арбаңыздар, урматтуу аудио китеп угуучулар. Мен сиздерге америкалык жазуучу Элинор Портердин Поллианна деген китебин тартуулайын деп турам. Дүйнөлүк адабияттын алтын казынасына кирген Поллианна романынын жазылганына 100 жылдан ашты. Анын автору Элинор Портердин эстелигинде миллиондогон жүрөктөргө жарык чачты деген жазуу бар. Бир кылымдан бери көптөгөн тилдерге которулуп, окурмандар тарабынан сүйүлүп окулуп келген, элдин жүрөгүнөн түнөк тапкан бул чыгарманын сыры эмнеде? Андай болсо, чыгармага көңүлүңүздөрдү бурабыз. Поллианна 1 бөлүк. Мисс Поллинин кабагы бүркөлө түштү. Токтот, болду. Мен сага актан деген жокмун. Болгону мени ук деп жатам. Макул эже, деди Нэнси үшкүрүп. Бул аялдын ыраазы болгон күнү болобу дейги, деп ойлонду ичинен. Кыз буга чейин бирөөнүн үйүндө иштеп көргөн эмес. Оорукчан апасы Нэнсиден бөлөк чиедей 3 баласы менен жесир калган болчу. Шордуу кыз үйдүн улуусу болгондуктан апасын бир туугандарын бакканга мажбур болуп, минтип иштеп жүргөн кербези. 2 ай мурун үйүнөн 6 миля аралыктагы шаарга келип, Харрингтон Ак сарайынын ашканасынан жумуш тапканда абдан кубанган. Нэнси Полли айымды айтылуу Харрингтон тукумунун кызы жана шаардагы мен деген байлардын бири катары билчү. Бирок бул кубаныч 2 ай мурун болгон. Полли айымдын кол астында иштеп баштагандан бери анын бири жок. Нэнси мисс Поллиге оңой менен жага албасын, ачуусу чукул аял кашык түшүп кетсе деле, же эшик катуу жабылса деле жиндене берерин кийин байкады. 2 айдан бери анын жылмайганын бир да жолу көрө элек. Унчукпай башын жерге салып туруп калган Нэнсиге жаңы жумуш тапшырды. Жумуштарыңды бүтүрөр замат, чатырдагы кичинекей бөлмөнү жыйнап чык. Ал жерге керебет киргиз. Бир сыйра шыпырып тазала. Бир да желе калбасын. Айтканыңыздай болот. Поллианна Уиттер деген 11 жашар жээним келет. Мындан кийин биз менен жашайт. Ошол жакка жатат. Жээним келет дейсизби? Ой, кандай сонун, деди Нэнси кичинекей бөбөктөрү менен өткөн таттуу күндөрүн эстеп кубана. Кичинекей кыз томсоргон үйгө шаң кошот деп кыялданды. Эмнеси сонун, деп таң калды аял, мисирейген калыбынан жазбай. Бирок мен мындай сөздү айтмак эмесмин. Албетте колуман келгенин жасаганга аракет кылам дечи. Өзүмдүн мээримдүү аял экенимди билем. Жана мойнумдагы милдетти аткарбай кое албайм. Туура айтасыз, эже. Неме мен кичинекей кыз сизге эрмек болуп үйгө шаң кошобу деп ойлодум эле. Рахмат мени ойлогонуңа. Бирок мен андайга муктаж деле эмесмин деп ойлойм, деди аял мурдун чүйрүп. Нэнси келе турган белгисиз кызды жакшы маанай менен тосуп алууга пайдасы тийип калабы деген ой менен ары сынап, ары кубаттап мындай суроо узатты. Эжеңиздин кызы келе жатканына кубанып жатсаңыз керек. Мисс Полли башын текеберлене көтөрүп. Чынын айтсам мен каалаган деле жокмун, деди. Ыраматтылык эжем жашоодо 2 чоң ката кетирди. Биринчиси турмушка чыгуу, экинчиси болсо бала төрөө. Жер бети ансыз деле эч нерсеге жарабаган балдарга толуп кетти. Алардын санын көбөйтүп эмне кылат дейм да? Эми анын азабын мен тартканы турам. Мисс Поллинин шагы сынып шалдайып калган. Нэнсинин таң калганына көңүл бурбай сөзүн улай берди. Кудайга шүгүр, жоопкерчиликтеримди, милдеттеримди билген аялмын. Атасы өлгөндөн кийин жетим калган чиедей кызды көчөдө калтыруу мага жарашпайт.
Мисс Полли тапшырмасын берип болгон соң ашканадан чыгып өз бөлмөсүнө барды. 2 күн илгери суук кабар сымал келген катты столдун үстүнөн алып ачып кайрадан окуй баштады. Батыш жактагы шаарлардын биринен келген катта минтип жазылыптыр. Урматтуу мисс Полли Харрингтон, Джон Уиттердин 15 күн мурун өлгөнүн кайгылуу менен билдирем. Артында 11 жашар кызы жетим калды. Өзүңүз билгендей, Джон Уиттер китептеринен башка эч нерсеси жок. Пастор болчу. Кийин баян айткан кишинин андан башка эмне оокаты болмок эле. Джон менен сүйлөшкөндөн кийин ортоңордо кандайдыр бир таарыныч бар экенин байкагам. Ал жубайы каза болгондо абдан кайгырган. Эгер өзү да ары карап кете турган болсо, кызын эжесинин кадыры үчүн сизди багып алар деген үмүтү бар экенин айткан. Бул катты батынып жазып аткан себебим да ушул. Мисс Поллинин ырайы бузулду. Катты андан ары окуду. Урматтуу айым, катым колуңузга тийгенден кийин жообун мүмкүн болушунча эртерээк жибересиз деп ишенем. Бул жакта жакын арада поезд менен силер тарапка барчу үй бүлө бар. Эгер жообуңуз оң болсо, Полианнаны качан салып жибереримди телеграмма аркылуу сизге кабарлайм. Сизден кубанычтуу жооп күтүп жатканын дагы бир жолу кайталап, Жеремия Уайт. Кыжырданган мисс Полли кагазды бүктөп кайра конверттин ичине салды. Катка 1 күн мурун эле жооп берген. Кызды кабыл алаарын жазганы менен аны багууга көңүлү жок болчу. Конвертти колуна кармаган бойдон диванга отуруп, эски күндөрдү эстеди. Кыздын апасы Женни көз алдына тартылды. 20 жаштагы эжеси үйдөгүлөр каршы чыкканына карабай, Джон Уиттер менен турмуш курам деп көгөргөн күндөр кадимкидей эсинде. Мындан 25 жыл мурун мисс Поллинин жана бардык туугандарынын ою боюнча эжеси акмактык кылып шаардагы эң бай кишини чанып, сокур тыйыны жок кембагалга тийип кеткен. Болбосо Женнинин колун улуу болгону менен байлыгы көп киши сурап келген. Анын жанында Джон Уиттердин жаштыгы, кыялга толгон башы менен сүйүүгө толгон жүрөгүнөн башка эч нерсеси жок болчу. Бирок Женни аны тандап, түштүк жактагы штаттардын бирине ээрчип кеткен. Ал кезде мисс Полли 15 жашта эле. Баары күнү бүгүнкүдөй эсинде. Атасы менен апасы Женниге абдан нааразы болушкан. Пастор менен баш кошуп, аны ээрчип түштүккө кеткен күндөн баштап эжесинин жазган каттарынын эч бирине жооп беришкен эмес. Женни акыркы каттарынын биринде 3-чү кызын төрөгөнүн, каза болгон мурунку 2 кызынын Полли жана Анна деген аттарын кичүү кызына ыйгарганын жазган болчу. Бир канча жылдан кийин пастордун колу коюлган дагы бир кат келген эле. Женнинин өлгөнүн Харрингтон үй бүлөсү ошол күнү, ошол кат аркылуу билишкен. Убакыт токтогон жок. Суудай агып жүрүп отурду. Андан бери бул Харрингтондордун заңгыраган үйүндө эмнелер гана болгон жок. Мисс Полли Харрингтон көзүнүн кыйыгынан терезени карады. Дөбөдө жайгашкан үйүнүн алдында жайылып жаткан кең өрөөнгө көз чаптырып улутунуп койду. 25 жылда башынан эмнелер гана өткөн жок. Баары көз алдынан чууруп өтүп жатты. Эми минтип 40-ка чыгыптыр. Эмдигиче турмушка чыга элек. Үй бүлөнүн баардык мүлкү өзүнө калган. Апасы өлдү, анан атасы, кийин бир тууганы каза болду. Ошентип бул жашоодо коколой башы калды. Ага боору ооруган курбулары турмушка чыгып, жалгыздыктан арылчы деп далай ирет кеңеш беришти, бирок укпады. Жалгыз жашаганына нааразы эмес экенин айтчу. Тынчтыкты жана жалгыздыкты жакшы көрчү. Бирок өзүнө жаккан ушундай бейпил турмушун жанагы кыз келип бүлүндүрөбү деп чочулап турду.
Мисс Полли ордунан туруп баратып, жини менен колундагы катты столдун үстүнө ыргытып жиберди. Өзүнүн жакшы адам экенин, мойнуна түшкөн милдетти орундатканга эрки жетерин ойлогону менен, кайдагы бир кыздын азабын тартуу көңүлүнө чаппай жатты. Поллианна эмиш, кандай гана күлкүлүү ат, деп сүйлөндү ал. Том жана Нэнси. Нэнси чатырдагы чакан бөлмөнү тазалап баштады. Бурчтарды сүртүп жатып, бул аялдын да ички дүйнөсүн ушинтип сүртүп тазаласам кана, деп ойлонуп коет анда-санда. Кандай гана таш боор аял. Заңгыраган үйү бош турса, жээнине мындан башка бөлмөнү ыраа көрбөй койгонун кара. Кышында жылыбайт, жайында мончодой ысык. Бул жерде өзүн камап койсо да аздык кылат. Нэнси күңкүлдөп сүйлөнгөнчө швабраны жулкуй сүрткүлөп бөлмөнү бат эле тазалап салды. Анан бөйрөгүн таянып, мына эми оңоло түштү, деди ичинен. Байкуш кыз үчүн колумдан келгенин кылдым. Кир да калган жок, буюм дагы, баарын сыртка чыгарып салдым. Үйүнөн алыс калган жетим балага бул бөлмө куп жарашып калат. Башка эмне дей алабыз? Ар кайсыны күбүрөнүп сыртка чыкты. Түш ооп калган эле. Түз эле бакчаны көздөй жөнөдү. Кожойке көрүп калган жокпу деп эки жакты акмалап, андан соң бакчага гүлдөрдү сугарып жүргөн Том атанын жанына барды. Улгайган багбан бул үйдүн бактарын карап, чөбүн жулуп, гүлүн сугарып жүргөнүнө көп жылдын жүзү болду. Нэнси үйдүн терезесинде эч ким жокпу деп дагы бир карады. Том ата, бул жакка бир кыз келет экен, уктуңузбу? Ал кыз мисс Полли менен чогуу жашаганы жатыптыр, деди. Ким экен ал? Деди Том кабагын чытып. Кыз биякка келатыптыр. Кожоюнуңду шылдыңдайын деп турасыңбы? Деди Том. Андай болсо биротоло эртең күн батыштан чыгат экен деп койбойсуңбу? Тамашаң толук болуп жатып калсын. Жок, Том ата, тамашалаган жокмун. Чыпчын, мага жээним деп өзү айтты. 11-де экен. Абышканын оозу ачылды. Бир саамга ойлонуп турган соң Нэнсиге мындай деди. Мына кызык. Аңдадым окшойм эми. Сен айткан кыз болду Женнинин кызы болсо керек. Ансыз деле бул үйдө Женниден башка эч ким турмуш курган эмес. Дал өзү ошонун кызы болуш керек. Женни деген ким? Абышка каргылданган үн менен улутуна сүйлөдү. Мисс Женни периштедей жан эле. Ата энесинин тилин албай бул жерден кетип жатканда 20 жаштагы солкулдаган кыз болчу. Эки кыздуу болуп, экөө тең чарчап калганын уккам. Бир канча жыл мурун 3-чү кызын төрөгөнү тууралуу кабар келген. Эгер жаңылбасам биякка келчү конок ошол кыз. Нэнси артында турган үйдү жаңсап. Байкуш кыз чатырдагы үп бөлмөгө жайгашат экен. Таэжеси уялып да койгон жок, деди. Том аргасыз жылмайды. Таң калып атам. Жалгыз жашап көнгөн мисс Полли ал кыз менен кантип жашайт болду экен? А мен болсо мисс Полли менен кантип жашайт деп сарсанаамын. Кыз кантип жашайт болду экен? Сен мисс Поллини жактырбайт окшойсуң, Мисс Поллини жакшы көрчү киши барбы бул жалганда? Багбан каткырган бойдон ишин улантты. Бир нерсени эстегендей кайра артына бурулуп. Сен мисс Поллинин сүйүү баянын уга элек турбайсыңбы? Деди. Тамаша көйлөгүңүз жанда жок, Том ата. Мисс Полли бирөө менен мамиле куруптур десе ким ишенет? Мен эле эмес, элдин баары андай нерсени укпаса керек. Уккан, башкалар угушкан. Сен жаш болуп укпай калгансың да. Ал тургай мисс Поллиге ашык болгон киши азыр деле ушул шаарда жашайт. Нэнсинин бүйүрү кызыды. Мына кызык, ким экен ал? Мен муну айта албайм.
Сен мисс Поллини менчелик тааныбайсың, албетте. Бир кезде абдан сулуу болчу. Кааласа азыр деле ошол кездегидей сулуу көрүнө алат. Мисс Полли сулуу деңизчи? Ооба кызым, мисс Полли мурункудай чач жасалгасына, кийимине маани берсе, анын көркү ачылмак. Аны жашы өткөн аял деп ойлосоң, жаңыласың. Анда неге улуу көрүнгүсү келе берет? Жигити менен мамилеси бузулгандан бери мисс Полли таптакыр өзгөрдү. Ошондон бери мүнөзү кыйла кырс болуп, башкалар менен жылуу мамиле түзбөй, баарлашпай калды. Чын эле ошондой. Канчалык аракет кылба, аны ыраазы кылуу кыйын. Эгер үйдөгүлөр акчага муктаж болбогондо, бул жерде бир мүнөт да турмак эмесмин. Абышка бул сөзгө макул болгон жок. Сени түшүнүп турам, кызым, бирок мисс Полли чын-чынына келгенде жаман адам эмес. Биз кедей кишилербиз. Каякта гана иштебе, жаныңды тирүүлөй сууруган, куураткан кишилерден кутулам деп ойлобо. Абышка айтып оозун жыйгыча үйдөн ачуу үн чыкты. Нэнси! Кыз шашкан бойдон чуркап баратып жооп берди. Келатам, мына! Полианнанын келиши. Арадан бир канча күн өттү. Июнь айынын акыркы күндөрүндө Полианнанын бараарын маалымдаган телеграмма келди. Кичинекей кыз эртеси күнү 25 июньда саат 4-төгү поезд менен келмек. Телеграмманын кабагын карыш түйүп окуган мисс Полли дароо чатырга чыгып, Полианнага даярдалган бөлмөнү текшерип баштады. Кабагына кар жаап, жарыктык аял дагы эле көңүлсүз. Чакан бөлмөдө бир керебет, 2 жыгач үстөл, күзгүсү жок раковина жана кичинекей стол бар экен. Терезеде пар да жок, дубалда сүрөт турчу эле, ал да жок. Күндүз кечке күн тийгендиктен чатырдын ичи мештей ысып чыгыптыр. Терезеде чымын тоскон торчо да көрүнбөйт. Андыктан терезе ачылбай, бөлмөнүн ичи мончодой ысып, үп болуп кетиптир. Бир чымын сыртка чыга албай, улам-улам терезени сүзгүлөйт. Мисс Полли чымынды былчыйта чаап, терезеден ыргытып салды. Ачууланган бойдон алдыңкы кабатка түшүп, Нэнсини чакырды. Нэнси, чымындар бул үйдө эмне кылып жүрөт? Айтчы. Терезени ачкан окшойсуң. Торчолорго буйрутма бердим. Аларды алып келип такканга чейин терезелерди ачпа. Жээним эртең 4-тө келет. Аны бекеттен тосуп ал. Тимоти, сени ат араба менен алып барат. Телеграммада сары чачтуу, кызыл чаар көйнөк жана самандан шляпа кийген кыз деп айтылыптыр. Ушул маалыматтар сага жетиштүү болдуго дейм. Макул эже, бирок сиз... Мисс Полли Нэнси эмнеге сөзүнүн аягын жутуп алганын дароо түшүндү да так кесе жооп берди. Жок, мен барбайм. Зарылчылыгы деле жок. Ошентип Полианна үчүн даярдыктар соңуна чыкты. Эртеси күнү саат 4-кө жакын Тимоти менен Нэнси арабага түшүп алып, кичинекей конокту тосуп келүү үчүн бекетти көздөй жөнөштү. Тимоти багбан абышканын бойго жеткен уулу болчу. Бекетке келишти. Нэнси мойнуна жүктөлгөн оор жоопкерчиликтен улам адаттагыдай сүйлөгөн жок. Конокту үндөбөй күтүп турду. Ичинен сары чач, кызыл көйнөк, саман шляпа деп кайталап жатты. Жанына келген Тимотиге: "Тиленип атам, буюрса жоош, түшүнүктүү кыз болсо экен. Буюмдарды кулатпай, эшиктерди тарсылдатып жаппай жашаса экен", деди. Тимоти каткырып жиберди. "Эгер андай болбосо, баарынын көңүлү чөгөттечи. Мисс Полли анын жинин баарыбыздан чыгарат. Анын балдарды жакшы көрбөгөнүн эстеп алып, эмтеден эле жээнине боор баштады. Угуп атасыңбы? Поезддин үнү угула баштады. Тигине келатат." Нэнси кичинекей кызды тааный албай каламбы деп коркуп жаткан.
Бирок жолоочулардын арасынан айырмаланып турган кызды бат эле тааныды. Арык чырай келген кыз кызыл чаар көйнөк кийип алыптыр. Сары чачтары өрүлүп, эки ийине арта салынган экен. Шляпасы калкалап турган жүзүндө кубанычтын белгиси бардай. Кыз бирөөнү издегендей эки жагын каранып атты. Нэнси жанына барып: «Сиз мисс Полианнасызбы?» деп сурады. Кыз добуш чыккан тарапка бурулду да чууркап келип Нэнсинин боюн таштады. Нэнси токтотконго жетишпей калды. «Сизди көргөнүмө абдан кубанычтамын». «Ооба, Полианнамын. Мени тосуп алганы келгениңизге абдан ыраазы болдум. Келериңизди сезгем. Келбей кое алмак эмессиз». Нэнси таңдана сурады. «Келеримди билдиң беле? Кантип?» Кичинекей кыз тынбай божурап атты. «Ооба, билгем мен. Ал тургай жолду катар сиздин кебетеңизди элестеткенге аракет кылдым. Так мен ойлогондой болуп калганыңызга кубанып отурам». Нэнси эмне дээрин билбей башы катты. Тимоти жанына басып келгенде ыңгайсыз кырдаалдан чыкканына сүйүнө түштү. «Бул биздин Тимоти. Балким көтөртө турчу чемоданыңыз же башка оокатыңыз бардыр?» «Ооба, бир чемоданым бар», деди. «Муну мага кайрымдуулук фонду белек кылган. Кандай сонун боорукерлик, Мени бул жерге чейин мистер Грей аялы экөө жеткирип келишти. Ушундай жакшы кишилер экен дейсиз, мактаганга сөз жетпейт. Ошентип келип калдым». Полианна бир канча мүнөт ичинде көп нерсени айтып жиберди. Байкуш Нэнси Полианна унчукпай калганда жаны тынчыгандай үшкүрүп алды. Кыз кулак мээсин жеп салган эле. Бир аздан кийин Полианнанын кичинекей чемоданын арабага салышты. Конок кыз Нэнси менен Тимотинин ортосуна отурду. Арабага отургуча эле бир топ суроолорду жаадырып жиберди. Акыры араба ордунан козголду. Бул көрүнүш да Полианна үчүн жаңы мүмкүнчүлүк жаратты. «Бах, кандай сонун! Ат араба менен сейилдегенди жакшы көрөм. Бараар жерибиз буюрса алыс жактадыр. Бирок алыс болбосо деле ыраазымын. Себеби үйүбүзгө эрте жетебиз. Ах, кандай татынакай көчөлөр. Ансыз деле ушундай экенин билчүмүн. Атам айткан». Атасы жөнүндө айткандан кийин үндөбөй калды. Нэнси көзүнүн кыйыгы менен караса, кичинекей кыздын ээктери титиреп, көздөрү жашка толуп чыгыптыр. Полианна көп өтпөй башын өйдө көтөрдү. Үнүндө, жүзүндө шаңдуу жышаан пайда болуп калыптыр. «Ооба, деп сүйлөп баштады кайра. «Буларды мага атам айтып берген. Баарын эстечү. Неме, мисс Грей сизге түшүндүрүп бер деп бир кеңеш айткан. Эмнеге аза көйнөгү катары кара кийим эмес кызыл кийим кийип жүргөнүмдү түшүндүрүп беришим керек экен. Аза кийими катары кара кийим кийбесем жаман сөз угушум мүмкүн экен». Кыз божурап түшүндүрүүгө киришкенде Нэнси да кызга карап калды. «Кара кийим кийбегенимдин себеби мындай. Өзүңүз билгендей кайрымдуулук фондуна жиберилген буюмдар кутуларга салынып келет. Эң акыркы келген кутудан кара нерсе чыккан жок. Ичинде эскирген баркыт костюмдан бөлөк эч нерсе жок болчу. Биздин шаардагы аялдар фондундагылар мага кара көйнөк алып берели деп ойлошкон. Бирок кийин ал акчага мекемеге килем алууну туура көрүшүптүр». Полианна унчукпай калганда Нэнси учурдан пайдаланып кызды жубатты. «Эч нерсе эмес, баары жакшы болот деп ишенем. Минтип айтканыңызга абдан ыраазы болдум. Мен да ушинтип ойлогом. Албетте, кара көйнөк менен эле кубануу бир топ кыйыныраак болмок». Нэнси таңдана сурады. «Кубануу дейсиңби?» «Ооба, атам апам менен жолукканы 5-ке кетти. Ал жерден башкалар менен да жолукса болот. Аны билсеңиз керек. Бир жолу сүйлөшүп атканда, эгер мен өлүп калсам ыйлаба, кубан, себеби өлгөндөн кийин мен апаңа жолугам деп айткан мага. Ошентсе деле кызыл көйнөк менен мындай нерсеге кубануу оңой эмес экен. Ага ушунчалык муктажмын дейсиз.
Кичинекей кыздын үнү каргылданып кетти. Ооба, аны абдан сагынам. Атам ал жерде апамды жана башкаларды тапты. Ал тургай периштелер менен достошту. Чынын айтсам, мени кайрымдуулук фондунун мүчөлөрүнөн башка эч кимим жок. Тагыраак айтканда, буга чейин ушундай болчу. Эми кыйынчылыктарга оңой чыдасам керек. Себеби мындан кийин жанымда сиз барсыз, Полли тайже. Ата-энем периштелер менен болсо, а мен Полли тайжем менен биргемин. Кыздын сөздөрүнө ичи жылып, эт жүрөгү элжиреп келаткан Нэнси чочуп кетти. Ой, Поллианна, туура эмес түшүнүп алган турбайсыңбы? Жаңылып атасың, кымбаттуум. Мен Полли тайжең эмесмин, мен Нэнсимин. Поллианна таң калды. Ичиндеги оюн жашырган жок. Сиз Полли тайже эмессизби? Жок, мен болгону Нэнсимин. Анын үстүнө биз бири-бирибизге такыр окшобойбуз. Поллианна дагы деле ишене албай турду. Сиз Полли тайже болбосоңуз, анда кимсиз? Аялдар фондундагы эжелерге да окшобой турасыз. Нэнси аптыга түшүндүрө баштады. Мен Харрингтон үйүндөгү кызматчылардын биримин. Бир канча көз ирмемден кийин Поллианнанын дирилдеген үнү чыкты. Негизи Полли эже деген бирөө бар да, туурабы? Бар, деди жанатан бери экөөнүн маегине кулак салып келаткан Тимоти. Андай киши бар, күмөн санабай эле кой. Анда маселе жок турбайбы? Деди жеңилдене түшкөн Поллианна. Бир саамга унчукпай турду да кайрадан сөз баштады. Сүйлөгөн сайын ачылып отурду. Силерге дагы бир нерсе айтайынбы? Полли тайжемдин мени тосуп алганы келбегенине сүйүндүм десем болот. Эми ал кандай аял болду экен деген кызыгуум дагы деле улана берет. Ал ортодо силер менен дагы достошконго жетиштим. Муну уккан Нэнси күлүп жиберди. Тимоти болсо кандай ширин сүйлөйт. Кичинекей айымга эмнеге рахмат айтпай отурасың, Нэнси? Деп сурады. Мен неме мисс Полли тууралуу ойлонуп аткам, деп тайсалдады аял. Мен да аны ойлоп атам, деди Поллианна үшкүрүп. Андан башка тайжем жок. Чынын айтсам, анын бар экени тууралуу кабарым жок болчу. Атам каза болоордо гана айтып берген. Тайжең дөбөнүн үстүндө салынган чоң үйдө жашайт деп айткан эле. Ооба, дагы деле ошол үйдө жашайт, деп кошумчалады Нэнси. Тетиги дөбөнүн үстүндөгү чоң үйдү көрдүңбү? Ошол үй тайжеңдики. О, кандай сонун үй. Бакчасында көп бак бар экен. Мынчалык жашыл кооздукту мурда көрбөптүрмүн. Полли тайжем байбы, ия, Нэнси эже? Ооба, мисс Поллианна, тайжең абдан бай. Мына, буга да кубансам болот экен. Адамдын көп акчасы болгону жакшы болсо керек. Ушуга чейин мисс жана миссис Уайттардан башка бай кишилер менен таанышкан эмесмин. Алар абдан бай кишилер болчу. Үйлөрүнүн бардык жеринде килем төшөлгөн. Жекшемби сайын балмуздак жешчү. Тайжем да жекшемби күндөрү балмуздак жейби? Жок, Поллианна. Дасторконунан такыр балмуздак көргөн жокмун. Жактырбайт окшойт сыягы. Поллианна таңданды. Кантип адам баласы балмуздакты жакшы көрбөсүн, деп ойлонуп, бул пикирди кабыл ала албай атты. Биртке ойлонгон соң, капа болдум. Неме, Полли тайжемдин да килемдери барбы? Деп сурады. Ооба, Поллианна. Анын көп килеми бар. Бардык бөлмөсүндөбү? Нэнси дароо чатырда жайгашкан кичинекей бөлмөнү эстеп моңайым жооп берди. Ооба, көпчүлүк бөлмөдө бар десек туура болот. Охо, кандай сонун. Килемдерди жанымдай көрөм. Биздин такыр килемибиз жок болчу. Бир жолу кайрымдуулук фонду бизге 2 кичинекей килем беришкен. Алардын биринде сыя тактары бар болчу. Анан баса алардын үйүнүн дубалдарында жайнаган сүрөттөр илинип турчу.
Сиз да сүрөттөргө кызыгасызбы? Билбейм, ойлонуп көрбөптүрмүн. А мен аябай кызыгам. Биздин үйдө бир да картина жок болчу. Кайрымдуулук фондуна сүрөт беришчү эмес. Бирок бир жолу 2 сүрөт келип түштү. Бирөөсү ушунчалык кооз дейсиз. Атам мага бут кийим сатып бериш үчүн аны сатууга мажбур болду. Берки сүрөт болсо эски болчу. Дубалга илерибиз менен сынып калды. Мен ыйлап жибердим. Бирок азыр ошондой нерселерибиз болбогонуна кубанам. Себеби андай жакшы нерселерди көрбөгөнүм үчүн Полли тайжемдин буюмдарын дагы көбүрөөк жактырсам керек. Араба Харрингтон ак сарайына жакындап калган эле. Имараттын эки жагын карап суктанган Полианнанын оозу ачылды. Мына сага кандай керемет үй, деп кыйкырды ал. Араба үйдүн алдына келип токтоду. Тимоти секелек кыздын чемоданын түшүрүп жатып, Нэнсинин кулагына: "Бул кыз келди, эми кызыктын баары кошо келди дей бер", деп шыбырады. Нэнси бир аз кырс жооп берди. "Байкуш кыздын көңүлү ачылбай жүрүп өтөт го дейм". Нэнси кызды колунан жетелеп, үйдү көздөй жөнөдү. Таш тепкичтер менен жогору карай чыгып башташты. Чатырдагы чакан бөлмө. Мисс Полли Харрингтон жээнин тосуп алуу үчүн ордунан турган жок. Болгону китептен башын көтөрүп, колун сунду. Муну милдети катары жасап жатканын турган турпатынан эле белгилүү болчу. "Кош келдиң, Полианна", деди. Аял сөзүн андан ары улаганга жетишкен жок. Полианна шамалдай учуп келип тайэжесин кучактап калды. Ыйлап дагы алган. "Ай, тайэжем-ай, мени жаныңызга алганыңызга ыраазымын. Сизге чоң рахмат, тайэже", деп жатты бышактап. "Мурда мага кайрымдуулук мекемеси гана жардам көрсөтчү. Эми болсо сиз барсыз. Нэнси эже дагы бар. Мындан артык кубаныч барбы?" Мисс Полли өзүн кучактап алган колдордон кутулууга шашты. Кабагын бүркөп: "Ошондой болсо керек", деп жооп берди. Өзүн оолак кармап, куулукка салды. Полианна, сураныч, бир аз алыс турсаң, кимге окшош экениңди көрөйүн". Полианна дароо колдорун бошотуп артка 2-3 кадам басты. "Туура айтасыз, сизге караганда мүмкүнчүлүк берген жок окшойм. Бирок тайэже, бетимде сепкилдер бар болгондуктан карап кереги жок го дейм. Эмнеге кара эмес, кызыл көйнөк кийип алганымды түшүндүрүп берейин. Жолдон Нэнсиге атамдын айткандарын айтып бергем, ошону". "Атаңдын айткандарын кое тур. Чемоданың бар болсо керек". Кичинекей кыз кайрадан шаңдуу сөздөрүн улантты. "Албетте бар, тайэже. Кайрымдуулук мекемеси мага бирди белек кылган. Тилекке каршы башка буюмум жок. Акыркы күндөрү мен сыяктуу кичинекей кыздарга ылайыктуу садага буюмдар көп келбей калган. Болгону атамдын китептери жана биртке буюмдар бар. Атамдын айтуусу боюнча..." Мисс Полли кыздын сөзүн оозунан жулуп алды. "Полианна, бир маселени жакшы түшүнүп алышыңды каалайм. Мындан кийин менин жанымда атаң тууралуу ооз ачпа. Түшүндүңбү?" Полианнанын көзүнө жаш айланды. Титреген үнү менен: "Полли тайэже, сиз..." деп бышактап атканда тайэжеси: "Жүрү, жогору чыгып бөлмөңө баралы", деп сөздү башкага бурду. Аял алдыга түштү, экөө артынан ээрчиди. Полианна тайэжесине таянып келсе, анын кылганы бул. Кыздын көңүлү чөгүп көзүнөн жаш кылгырды. Ал минтип кабыл алат деп күткөн эмес. Ичинен атам жөнүндө айтпашымды талап кылуусу мени кубантыш керек. Балким атам тууралуу айтпаганым мен үчүн жакшыдыр. Ошон үчүн тайэжем эскертип жатса керек, деп ойлонду. Мындай божомол, мындай жакшылыкка баруу кичинекей кыздын көз жашын тыйды. Полианна муну жакшылыкка гана жоруду. Бул учурда кыз тепкичтерге келип калган эле. Эки жагын карап, тегерегине көз чаптыра баштады. Ачык турган эшиктердин иштерин карап келатты. Көргөн көзүнө ишенбей, туш тарабына алаңдай карайт.
Бут астындагы килемдер мамыктай жуп-жумшак экен. Атлас пардалар, жуп-жумшак дивандар, дубалда илинип турган алтын жалатылган шумдуктуу сүрөттөр көз жоосун алат. Өмүрү көрбөгөн кооздуктар кызга аябай таасир берди. Тепкич менен чыгып баратып: «Полли тайже, үйүңүз кандай гана кооз, бай болгонуңузга аябай сүйүнсөңүз керек Тайжеси шарт бурулуп карады да: «Поллианна, уят болот. Мени менен кантип ушундай сүйлөшүп атасың?» деди. «А эмне, бай эмессизби, Тайже?» «Кудай берген байлык менен мактанууну күнөө деп эсептейм. Албетте, мен байлык менен сыймыктанбайм». Кичинекей кыз бул сөздөрдүн маанисин түшүнгөн жок. Мисс Полли болсо жээнине чатырдагы бөлмөнү берип, туура кылган экенмин деп өзүнө ыраазы болду. Оюнда бул жаагы тынбай бабыраган кыз кооз буюмдарын бүлүндүрүп салбаарына кепилдик жок деп баратты. Поллианна тайжесини ээрчип келатып, бир жагынан үйдүн ички жасалгасына суктанса, бир жагынан өзүнүн бөлмөсү да башка бөлмөлөрдөй кооз болуш керек деп элестетти. Кооз парда, жумшак килем, сонун сүрөттөр менен жабдылган бөлмө аны күтүп жатат. Өзүнө гана тиешелүү. Тайжеси дагы бир эшикти ачты. Тепкич менен жогору чыга башташты. Дубалдын беттери бош, жогору карай кеткен коридордагы. Негедир бул жер ысык болуп кишиге дем жетпей кетет экен. Тайжеси акыры коридордун аягындагы эшикти ачып: «Мына, сенин бөлмөң ушул. Чемоданыңды да алып келишиптир. Ачкычың жаныңдабы?» деп сурады. Жолду катары ошончолук кооздуктарды көрүп келген Поллианна боп-бош бөлмөсүн көргөндө үмүтүнө суу сепкендей болду. Ар кайсыны айтып божурап келаткан кыз тилин жутуп алгандай үндөбөй калды. Суроосуна жооп ала албай калган мисс Полли ачуулана: «Поллианна!» деп кыйкырды. «Мен сенден бир нерсе сураганда токтоосуз жооп бер, уктуңбу?» «Уктум, Тайже, түшүндүм. Байкашымча эч кандай кем карчың деле жок окшойт. Бир аздан кийин Нэнси келип кийимдериңди ирээттеп, буюмдарыңды жайгаштырганга жардам берет. Кечки тамакты саат 6-да жейбиз. Кечиккенди такыр кечирбейм». Мисс Полли айтчусун айтып алып шарт бурулуп чыгып кетти. Бөлмөдө жалгыз калган Поллианна муңайып эки жагын каранды. Ыйлабаганга аракет кылып, өзүн араң кармады. Үмүтүн таш капты. Айланасы жымжырт, ал тургай терезелерде парда да жок. Элестетип келген дубалдагы сүрөт, жердеги килемдин жыты да жок. Буюмдарын жыйнаш керек эле. Бир-эки кадам баскандан кийин буттары шилтенбей калды. Тизелей отура калып, бетин басып, уңулдап ыйлап жиберди. Чемодандын жанына бүк түштү. Канчалык өзүн кармаганы менен баары бир ыйлап жиберди. Бөлмөгө кирип келген Нэнси анын бүк түшүп жатканын көрдү. Дароо тизелей калып, кызды тургузду. «Ай жаным, ай, сени ушундай көрбөсөм экен деп коркуп аттым эле». Поллианна жок дегендей башын чайкады. «Мен жаман, адепсиз кишимин, Нэнси эже», деп ыйлады ал. «Кудай менен периштелер атамды жанына алып кетишкенин кабыл алгым келбей атат». «Бул күндөрү да өтөт, ыйлаба, кой эми. Ачкычты берчи, чемодандан кийимдериңди алып чыгалы». Ыйы басыла элек Поллианна ачкычты сунуп жатып: «Ансыз деле алып чыкчу, эч нерсем жок», деди. «Кайра жакшы да, бат жыйнайбыз». Поллианна күлүмсүрөп: «Туура айтасыз, Нэнси эже», деп жооп берди. «Буга дагы ыраазы болушум керек, туурабы?» Анын сөзүнө бир аз таңыркаган Нэнси бат-бат кыймылдап кийимдерди жыйнай баштады. Чемодандын ичин көрүп жүрөгү сыздайт. Кийимдери таза, бирок өтө аз, сапатсыз болчу. Алар менен кошо бир канча китеп бар экен. Поллианна кийимдерди бүктөп алагды болуп аткан Нэнсиден: «Кандай дейсиз, Нэнси эже? Бул жер жакшы бөлмөгө айланабы?» деп сурады. Нэнси анын суроосун укмаксанга салып коюуну туура көрдү. Кичинекей кыз бош дубалдарды карап улутунуп койду.
Бул бөлмөдөгү аны соороткон жападан жалгыз көрүнүш күзгүнүн жоктугу. Себеби күзгү жок болгондуктан бетиндеги сепкилдер көрүнмөк эмес. Аңгыча Полианна терезенин жанына чуркап келип сыртка көз чаптырды. Кубангандан кол чаап так секирди. Ой, Ненси эже, караңызчы, кандай сонун көрүнүш. Алыста бактар, бытыкый үйлөр турат. Саат мунарасы дагы көрүнөт экен. Дарыя күмүштөй жаркылдап агып жатат. Баары сонун, баары кооз. Мындай терезе турганда картинанын эмне кереги бар? Өзү эле эң сонун, эң кооз картиналардын бири тура. Дайжем бул бөлмөнү мага бергени үчүн эми абдан ыраазы болдум. Дал ушул сөздөр Ненсинин жан дүйнөсүн козгоп жиберди. Өзүн кармай албай эчкирип ыйлап баштады. Полианна Ненсинин ыйлап жатканын угуп жанына барды. Эмне болду, Ненси эже? Бул жер сиздин бөлмөңүз беле? Мага берип салганына абдан капа болдум, деди. Менин бөлмөм? Деп мукактанды Ненси. Сиз чындыгында бала периште экенсиз, кичинекей айым. Эгер айрым кишилер муну мойнуна алса. Апей, коңгуроо шыңгырап атат. Мени чакырууда. Кеттим мен. Ненси шашкан бойдон тепкичтерди аттап-буттап төмөн карай түшүп кеткен соң, Полианна кайрадан картина деп атап алган терезенин түбүнө келди. Бирок бөлмөнүн ысыгына чыдабай кетти. Илгичин тартып сыртты карай түртүп койду эле терезе шарт ачылып бөлмөгө салкын аба кирип сергий түштү. Сары чачы сыдырым желге жайкалган сайын кубанычы артып турду. Терезеден башын чыгарып, табият жытынан кере-кере жутту. Анан кийинки терезени да ачып салды. Сырттан бир чоң чымын учуп келип ызылдай баштады. Анын артынан дагы бирөө кирди. Тигине үчүнчүсү, төртүнчүсү. Полианна буга маани берген жок. Үйдүн түбүндө чатыр менен тең өскөн чоң бак бар эле. Жоон, узун бутактары терезеге чейин салаңдап турчу. Ал колун сунуп, алаканын жайып, кызды өзүнө чакырып жаткандай сезилди. Полианна кыткылыктап күлүп: "Албетте, колуман келет", деди да оюна келе түшкөн жаңы пикирди ишке ашырууга бел байлап терезеге чыкты. Ал жерден жакын турган бактын бутагын кармап, төмөн жактагы бутакты этияттык менен басты. Андан ары маймылдай жылып отуруп бактын сөңгөгүнө чейин келди. Ылдый карай түшүп келип, жерге секирди. Ошентип жашыл шибердин үстүнө кулады. Караса, үйдүн артына келип калган экен. Бак короонун бир бурчунда улгайган киши эңкейип алып топурак майдалап жатыптыр. Алыста чоң дөбө, анын бетинде оңбогондой зор таштар менен карагайлар турат. Полианнанын мээси ошол бакка баруу ою кылт этти. Дабыш чыгарбай тыпылдай басып жөнөдү. Жолдун кыска эместигин түшүндү, бирок ошого карабай кубанып баратты. Полианна бакчадан чыгып кеткенден кийин 15 мүнөт өтпөй үйдүн залындагы чоң саат 6 ирет кагылды. Саат акыркы жолу кагылып жатканда Ненси да тамак убактысын билдирген башка коңгуроону шыңгыратты. Мисс Полли конок залда Полианнаны көпкө чейин күтүп отурду. Акыры келбеген соң сабыры түгөнүп Ненсиге кыйкырды: "Каякта жүрөт жанагы кыз?" "Жок, чакырба. Баштыктын кечигүүнүн жазасын тартсын. Убагында келгенде үйрөнүшү керек. Ылдый түшкөндө ага сүт менен нан эле берип кой. Ашканада сени менен чогуу жесин." "Макул эже." Мисс Полли тамактанып туруп кеткен соң Ненси жашырынган бойдон жогорку бөлмөгө артып чыкты. Полианна ыйлап отуруп уктап калса керек деп жоромолдоп койгон. Бирок бөлмөнүн бош экенин көргөндө чочуп кетти. Тынчы кетип: "Мисс Полианна, сиз кайдасыз?" деп керебеттин астын карады. Таппаган соң шашкан бойдон алдыңкы кабатка түштү. Ал жерде да көпкө турбай бакчага атып чыгып, багбан абышканын жанына чуркап барды. "Том ата, Том ата!" деп кыйкырды. "Мен анын периште экенин мурда эле билгем.
Жана эле билгем, бөлмөсүндө жок, асманга учуп кетиптир, атасынын жанына. Том кызматчы кызды таң кала карап турду. Асманга учуптур дейсиңби? Эмне деп атасың, Нэнси? Абышка эки жакка көз чаптырды. Кызарып батып бараткан күндүн кызыл боегуна чулганган дөбөнү алаканына калкалай карады. Анан жымың этип бир күлүп алды да ошол жакты жаңсады. Тигине, периштең тетиги аскада жүрөт, учканга даярданып, асманга жакындайын деп арчалуу бетке чыгып кеткен турбайбы? Деди Нэнси. Бүгүн учпайт окшойт анда. Мисс Полли мени издеп калса, идиштерди жууганды унутпаганымды, бир аз сейилдегени кеткенимди айтып коюңузчу, Том ата. Нэнси талааны аралап тоону көздөй чуркап жөнөдү.